Kırgız jeri. Kasiyetinden aylanayın kırgız jeri. Senin demin menen ne degen gana talantlar çıkan jok. Seni dаңазалап жүрүп кандай гана кайтып келгиз алкарлар өттү. Тең тушу бар теңи жок, теңир берген жеңи жок. Кеп талашса теңи жок, кең таластык жеңи жок. Айтышарга теңи жок, арманда кетти жеңи жок. Ак жаандай ыры төгүлүп, Арстанбек кетти. Шайыр келип, муңдуу кетти токтогул. Бу опасыз дүйнөнүн кайгы кубанычын 3 кылга батырып, Ниязалы менен Мураталы, Карамолдо менен Ыбырай кетти. Булбулдай таңшып Атай менен Муса, Мыскал менен Ырыспай кетти. Биз кетсек үчөөбүз кайра келбейбиз. Атай келбейт, Шаршен келбейт, мен келбеймин, деп Орошон акын Осмонкул айткан экен. Ооба, булардын баары эле кайра келбестер. Бирок ошо бир келип, бир кеткендердин ичинде өзгөчө жаралган, төрт өнөрдө төрт аягы төп жорго бирөө эле бар. Ал Атай. Oy bulbul gelir bazı tatlı beni. Arabаңыз? Бар бол. Мен сізден омус серткенди үйрөнөйүн дедим эле. Мен жыргап сен калыптырсың. Бирөөдүн көңүлү үчүн чертесиң. Өзүңө бир да пайдасы жок. Мына 3 күн 3 түн черттиришти. Өзүңө бир да пайдасы жок.
Ушундай атай. Начар болсоң мен кой дегенди эле коюп калмаксың. Өжер экенсиң. Сенин өжер кылган ички кереметиң ал кояй дегенге карабайт. Чынтай ата. Кээде тентип кете жаздайт экенсиң. Аны көрдүң ба? Чынбы? Бу өнөр дегенин аякпас оорудай. Ага чалдыккан киши оңой менен оңолбойт. Сен чыйрактуу болгон экенсиң. Азыр бу чөлкөмдө сага комуз үйрөтөр киши калган жок. Бизге окшоп бир айылдын эрмеги болуштан калдың. Тайта, комуздун ачыла элек сырлары барбы? Ачылгандан ачыл элегиң арбын. Аны бүгүнкү Айдаралдай, эртеңки сендей азаматтар ачат. Буйрса багың ачылсын. Атагың алыска кетет. Ошондо көппө. Башкага кенен бол. Demi balam atayın ayın. Öneriğimi görgösem elge. Demi komuzu çetkende taş katamga baskanday. Ak kulağını çapkanday. Kara çağrılan çakkanday. Kök cebeni atkanday içetiş gerek. жылы өзү жаңыдан ирденип келаткан кыргыз өкмөтү өлкөнүн булуң бурчунан өнөрпоздорду борборго чогултуп өнөр жарыштырган экен. Ал жыйынды Олимпиада деп аташыптыр. Саякбай Зал карбаш болгон Осмонкул Калык Алымкул, Адамкалый Шаршендер, Карамолдо Ыбырай Шекербек менен Саиттер, жашы тептең эгиздер Муса менен Атай бар. Шаңқылдаған эжекебиздин ырынан кийин алдыңыздарга чакыра турган төкмө акын Коргол Досиевди чакырам. Oturgучу да кандай айланай. Айба, коюн кечип баары жүгүрүп койчу да. Biz anıdan aytıp jatırбыз. Munudan aytıp jatırбыз. Bul Stalin barda kaçırбыз. Stalin jokto batırбыз. Eminesi bolsa da biz Stalinçil akınбыз. Bul Stalinge jakınбыз. Uşu turgan barбыз. Tuğandar bulu Stalinge katınбыз.
Кечиресиздер агайын туугандар. Кичине коргоо сүрдөнүп, толкунланып кетти окшойт. Ордуна алдыңыздарда Атай Огонбаевди чакыралы. Айбеке, Атай чертип жатат. Сиз дайган туруңуз. Алыке, силер токтогулдун бир жакшы чыгармаларын аткарып берип коесуз. Молдеке, Олимпиаданы сиз бүгүн жыйынтыктап бересиз. Саякбай менен Осмонкул көрүнбөйт го? Саякбай мен Осокен эшикке чыгып атты эле, кашкагымда келип калат го. Мейли, даяр тургула. Комуз жаралгандан бери аны черткендер негизинен күүнүн туура чертилишин максат кылып келишкен. Комуздун шаган эл да баарынан мурда көңүлдү күүнүн сырына буруп, өзүнчө бир аңгеме баян айтылып жаткандай, атургай бүтүндөй бир дастанды угуп жаткандай муюп отурушчу экен. Бул көрүнүш нечен кылымдап өзгөрбөптүр. Ошондон улам Атай комиссиянын алдына чыгып комузун черткенде отургандар көз боемочуну көргөндөй эле болушту. Ошол күнү кылымдар бою бир калыпта келаткан кыргыз комузуна таластан келген Атай Огонбай уулу өзгөчө бир жаңылык киргизди. Атай кыргыз комузуна канат бүтүрүп көркүн чыгарды. Ал комузду жөн эле черте бербей, кол ойнотуп, кооз чертсе болоорун далилдеди. Ооба, комузду канткенде кооз чертем деген ой жаш Атайга нечен жылдап тынчтык бербей, акыры аны жаңычыл кылып тынды. Жараткан андай асыл ойду ар кимге эле бере бербейт эмеспи? Ошентип өнөрпоздордун жыйылганы, арасында небир укмуш таланттар жүргөнү, жакында эл аралап чыгаары тууралуу кабар чагылгандай тарап жатты. Алгачкы концерттерде эле Атайдын атагы таш жарып чыкты. Аны көрөбүз дегендер алыстан келип жатса, көргөндөр кийинки айылдарга чейин ээчип кетчү болду. Ал кезде клуб деген жок. Концерттер дөңдүн этегинде, жайык жерлерге эки узун таякты орнотуп, эки башына чырак байлап, ортосуна көшөгө тартып, ошонун алдында өтүп жатты. Артисттер да бир айылдан экинчи айылга бирде жөө, бирде аттарга учкашып жетип жүрүштү. Ал эми арабага түшкөндө кайран гана залкарлар өздөрүн бейиште бараткандай сезишчү экен. Аңгыча Москвада улуттук аспаптарда чебер ойногондордун бүткүл союздук кароосу болот деп, союздук республикалардын бардыгынан өнөрпоздор барышат. Бул билгенге өз өлкөсүнүн аброю таразага коюлду деген сөз. Мыкты болсоң элдин атагы алыска кетет, начар болсоң элиң жер карайт. Мына ушул ой намысына жай бербеген кыргыздын залкарлары тапталган күлүктөй болуп жөнөп кетишет. Казактар домбурасын дүңгүрөтүп, түркмөндөр кобузун күңгүрөтүп, тажиктер дойрасын каккылап, өзбектер бубинин чапкылап, орус баян тарткылап, айтор ар ким алына жараша катышыптыр. Атайда бардык эле залкарларга таандык айкөлдүк бар экен. Ал өз ырларын ийине жеткир ырдап турса да, эсимде деген жаңы обонун Мусага берип, өзү эч качан ырдаган эмес.
Өнөрпостор биринин артынан бири чыгып отуруп кезек Атайга келип жетти. Мындайды көрбөгөн эл кандайча тура калып кол чапканын өзү да байкабай калды окшойт. Атайды көпкө чейин кетирбей турушту. Улуу комузчага ошондо эл артисти деген бийик наам берилди. Мына ушунун баарынан кийин деги Атай ким деген суроо өзүнөн өзү чыгат. Атай күйчү. Анын маш ботой, маш камбаркан, кыз кербес, ак тамак, көк тамак, саадат какты күүлөрү ошол күндөн ушул күнгө чейин комузчулардын репертуарынан чөлөк. Түшмөк тургай бул күндөрдө кызыккандар жыл сайын арбып баратат. Атай обончу. Ал саман топонун аралаштырып жүздөгөн обон чыгарган жок. Болгону 5 обон чыгарса, баары тең ушул күнгө чейин ырдалып келатат. Алар эсимде, ой булбул, гүл, жаштарга күйдүм жок. Атай комузчу. Болгондо да комузда кол ойнотконду ойлоп тапкан, аны системалаштырган жаңычыл, виртуоз комузчу. Атай ырчы. Ал лириканы кандай ырдаш керек экен, ар бир ырын чок жүрөк аркылуу өткөзүп туруп көргөзүп кетти. Ошол себептен Атайдын ырларын өзүнө жеткире аткарыш өтө кыйын. Атай устат. Жүздөгөн өнөрпоздордун ичинен Шекербек Шеркулов менен Мейилкан Козубекованы гана шакырт кылып алган экен. Ал экөөтөн кийин чыгаган комузчу болуп чыгышты. Güldüm bir kanada güller keseken, güldüm bir kanada malı cazeken, cazlı bir kanada güller caynagan. Yaşlardın kanada malı cazeken.
Assalamu alaikum. Ваалейкум салам. Атың ким балам? Атай. Атай? Чыккан күндүн батаары бар балам. Бул мага айтылган сөз. Күткөн таңдын атаары бар балам. Бул сага айтылган сөз.